Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин бүгүнкү күнгө карата өндүрүштүк иши жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Суу ресурстары мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Жайлообаев Абдыбай Шакирбаевич маалымат берет. Анда эмесе Абдыбай Шакирбаевич, сөз сизде. Рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр, угуучулар. Айтып кеткендей эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу Суу мамлекеттик агенттигинин өндүрүштүк иштери жөнүндө кыскача маалымат берүүгө уруксат этесиздер. Суу мамлекеттик агенттигинин балансында мамлекеттик сугат фонду бар. Анын курамында 5795 километр узундуктагы чарбалар аралык каналдар, гидротехникалык курулмалардын саны 7670 даана, гидропосттор 3237 даана, насостук станциялар 113 даана. Андан тышкары коллектордук дренаждык тармактардын узундугу 1187 километрден ашкан тармакты түзөт. Суу сактагычтар жалпы көлөмү 1 миллиард 735 миллион кубометр болгон 33 даана суу сактагычыбыз бар. Андан тышкары суткалык жөнгө салуучу бассейндер 50 даана, 10 күндүк жөнгө салуучу бассейндер 10 даана. Жалпысынан республиканын мамлекеттик суу чарба объектилеринде 1011 гидротехникалык курулмалар, 951 гидрометриялык посттор жана 97 насостук станция оңдолгон. Узундугу 440 километр болгон чоң каналдарда капиталдык жана учурдагы оңдоо иштери жүргүзүлдү. 2020 жылы республикада мелиоративдик абалды жакшыртуу үчүн планда төмөнкү иш-чаралар каралган. 70 километрден ашык ачык коллектордук жана дренаждык тармакты механикалык тазалоо, 28 километрден ашык жабык коллектордук жана дренаждык тармакты оңдоо жана механикалык жол менен жууп тазалоо. Жер астындагы суунун деңгээлин байкоо жүргүзүүчү 324 кудукту калыбына келтирүү. Натыйжада 1964 гектар сугат жерде мелиоративдик абалын жакшыртылат. 2020 жылдын 1-июлуна карата 20 километрге жакын ачык коллектордук жана дренаждык тармакты механикалык жол менен тазалоо иштери жүргүзүлүп, 55 кудук оңдолуп, натыйжада 397 гектар сугат жердин мелиоративдик абалы жакшыртылды. Суу ресурстарына бир аз токтоп кетсек, Кыргыз Гидрометтин берилген маалыматы боюнча жаан-чачындын топтолушундагы кырдаалды эске алуу менен республиканын дарыяларындагы суунун өлчөмү 20 жылдын вегетация мезгилине, тактап кетсек апрелден сентябрь айына чейин ылайык норманын чегинде жана андан төмөн болушу күтүлгөн. Анын ичинен Чүй бассейни 78%, Орто Токой суу сактагычына келген суу 79%, Талас бассейни боюнча 84%, Киров суу сактагычына келген суу 79%, Нарын бассейни 88%, жана Сырдария бассейни боюнча 50% күтүлгөн. Башкача айтканда суу тартыштыгы же маловодье болуп күтүлгөн. Берилген божомолдор тастыкталып, суу ресурстарын бөлүштүрүү боюнча Оор, Кырдаал, Чүй жана Ош областтарында орун алды. Кыргыз Гидрометтин божомол маалыматтарын жана суу сактагычтардагы суунун киришин эске алуу менен Суу агенттиги Орто Токой, Киров, Папан жана башка ири суу сактагычтардан чыккан сууну жөнгө салуу иштерин аткарды. Климаттын глобалдуу өзгөрүшүнө байланыштуу дарыялардын агымынын азаюусу байкалууда. Белгилеп кетүүчү жагдай Чуу дарыясынын негизги куймасы Чоң Кемин дарыясынын агымы божомол боюнча 2019 жылга салыштырмалуу дээрлик 2 эсе аз болгон. Мунун бардыгы Чүй облусунун негизги магистралдык каналдарына суунун агып келишине жана алардын райондор боюнча бөлүштүрүшүнө таасирин тийгизди. Республиканын дарыяларында суунун азайышына карабастан агенттиктин ведомстволук уюмдары аймактарда жана суу пайдалануучу ассоциацияларда сууну бөлүштүрүү боюнча белгилүү иштерди жүргүзүштү. Айылдык товар өндүрүүчүлөр жана абанын температурасы жогорку жергиликтүү булактардын суусу төмөн жана сугат суунун тартыштыгы мезгилинде суунун кезектешип, водооборот, башкача айтканда водооборот сугарууну колдонуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Жалпысынан суу менен камсыздоо учурдагы гидрологиялык кырдаалга ылайык жүргүзүлдү.
2020 жылдын 1-сентябрына карата сугатка берүү планда 4 миллиард 153 миллион каралса, кубометр каралса, иш жүзүндө 4 миллиард 222 миллион кубометр суу берилди. Планга салыштырганда 102% аткарылды. Берилген суу менен жалпысынан 2 миллион 772 миң гектар аянты сугарылып, анын ичинен биринчи сугаты менен 940 миң гектар, экинчи жана кийинки сугаты менен 1 миллион 617 миң гектар сугарылды. Бөлүнүп берилген сугат сууну натыйжалуу, коромжуусуз пайдалануу багытында суу чарба кызматкерлери тарабынан ар дайым текшерилип, көзөмөлгө алынууда. Суу пайдалануучулардын өтүнмөлөрүнүн негизинде жана суу берүүчү планы боюнча 310 суу пайдалануучулар ассоциацияларына, 236 айыл өкмөтүнүн дыйкан чарбаларына, 19 өнөр жай ишканаларына жана 59 башка чарбаларына сугат суу берилүүдө. Республика боюнча дарыялардын суу агымынын аз болушун жана 2020 жылдагы суу ресурстарын бөлүштүрүү боюнча келип чыккан маселелерди эске алып, Суу агенттиги 2021 жылга суу сактагычтардын вегетациялык мезгилдеги долбоорлук көлөмдөгү суу топтоосун боюнча тиешелүү иш-чараларды иштеп чыгып жатат. Кийинки суу агенттигине тиешелүү иш бул суу чарба объекттеринин капиталдык курулушу жөнүндө бир аз маалымат бере турайын. Кыргыз Республикасынын 2017-2026 жылдарындагы ирригацияны өнүктүрүү мамлекеттик программасы боюнча 2020 жылга 2 миллиард 681 миллион сомдун бөлүнүшү каралган. Каралган каражат 1700 гектар жаңы сугат жерлерди өздөштүрүүгө, 17562 гектар сугат жерлерди суу менен камсыздоону жогорулатууга, 600 гектар шарттуу сугат жерден сугат жерге которуу жана 5000 гектар жерлердин мелиоративдик абалын жакшыртууга мүмкүнчүлүк бермек. 2020 жылга мамлекеттик программаны ишке ашыруу үчүн Кыргыз Республикасынын Каржы министрлиги тарабынан республикалык бюджеттин капиталдык салымдар беренеси боюнча 250 миллион сом каражат каралып, үстүбүздөгү жылдын 1-августуна карата 200 миллион сом бөлүнүп берилди. Каралган каражат 15 объектиде долбоорлоо изилдөө жумуштарын, 14 суу чарба объекти курулуш жумуштарды жүргүзгөнгө мерчемделген. Тактап кетсек, 8 суу чарба объектинин курулушу мамлекеттик бюджеттин эсебинен, Кытай Эл Республикасынын гранттын эсебинен 5 объектisi жана 1 объект Ислам өнүктүрүү банктын эсебинен. 20 жылдын 1-августуна карата бөлүнгөн каражатка мамлекеттик бюджеттин эсебинен 6 суу чарба объектинин курулуш иштери аткарылып жатат. Андан тышкары Ислам өнүктүрүү банктын эсебинен Кара Бура районундагы Сарымсак каналын реконструкциялоо объектисинде Кытай Эл Республикасынын гранттык эсебинен 1 лот боюнча 2 объекти, Баткен районундагы Р4ВХ каналын куруу жана Р4 каналын бийиктетүү, Тоң районундагы Ак Өлөң каналын реконструкциялоо курулуш жумуштары аткарылып жатат. Кытай Эл Республикасынын гранттын эсебинен 2 лот боюнча 3 ирригациялык объекттерди курулуш жумуштары башталышы үстүбүздөгү жылдын 3-кварталында мерчемделген. Мамлекеттик программадан сырткары Кыргыз Республикасынын 19 жылдын 17 майындагы 140 буйругу менен Баткен областынын Баткен районундагы Аксай айылынын Бакай участогунун сугат жерлерин суу менен камсыздоо үчүн 50 миллион сом каралган. Курулуш жумуштары 19 жылдын 12-аяктарынан башталып 42 миллион сомго аткарылды. Нарын районунун Четнура айыл аймагынын Төш булак айылынын Төш булак насостук бекетинин курулушун аяктоосу объектинин наркы 26 миллион сом түзгөн. Курулуш жумуштары 19 жылдын 2-жарым жылында башталышып 10 миллион сом бөлүнүп берилген. Курулуш иштеринин аяктоосу 2020 жылдын аягына мерчемделди. Анын жыйынтыгында 100 гектар жаңы сугат жер өздөштүрүлөт. Республикалык бюджетке күч келтирбей инвестициялык булактарды тартуу багытында Европалык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан 5 ирригациялык объекттери жактырылып, жалпы каржылоо көлөмү 70 миллион евро. Анын ичинен 50 миллион евро кредит жана 20 миллион евро грант түрүндө берилиши боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр өткөрүлүүдө. Андан тышкары Ислам өнүктүрүү банкынын тарабынан жалпы көлөмү 60 миллионго жакын долларлык каражатка 4 ирригациялык объектилеринин каржылоо боюнча ратификациялоо тууралуу иш-чаралар жүргүзүлүүдө.
Курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын 3 кварталында башталыш чыгарылууда. Кытай Эл Республикасынын экинчи этаптагы гранттык каржылоосунан аркы $30 миллион көлөмүндөгү 4 ирригациялык объектилер сунушталып, тиешелүү иш аракеттер жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасындагы Кытай Эл Республикасынын өкүлчүлүгүнө жөнөтүү үчүн долбоору даярдалып, Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин кароосуна жөнөтүлгөн. 2019 жылдын 23 августунан баштап Азия өнүктүрүү банкынын тарабынан климаттын өзгөрүүсүнө жана табигый кысыктарга суу ресурстарынын туруктуулугун күчөтүү долбоору ишке ашырылып жатат. Долбоордун жалпы бюджети $44 миллион жакын. Бүгүнкү күндө $555 миң өздөштүрүлдү. Ушул менен ушул кыскача маалымат. Рахмат, эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые зрители, уважаемые слушатели. Позвольте дать краткую информацию по производственной деятельности Государственного агентства водных ресурсов при правительстве Кыргызской Республики. На балансе Государственного агентства водных ресурсов при правительстве Кыргызской Республики находится Государственный ирригационный фонд, который составляет межхозяйственные каналы протяженностью 5795 километров, гидротехнические сооружения 7670 единиц, гидропосты 3237 единиц, насосные станции 113 единиц, также коллекторно-дренажные сети протяженностью 1187 километров, водохранилища 33 единицы общей емкостью 1735 миллионов кубометров, бассейны суточного регулирования 50 единиц, бассейны декадного регулирования 10 единиц. Всего по республике на государственных водохозяйственных объектах отремонтировано 1011 гидротехнических сооружений, 951 гидрометрических постов, 97 насосных станций. Проведены капитальные и текущие ремонты на крупных каналах протяженностью 440 километров. Для улучшения мелиоративной обстановки республики в 2020 году планом предусмотрено выполнить следующие мероприятия. Механизированная очистка более чем 70 километров открытой коллекторно-дренажной сети, ремонт и механизированную промывку более чем 28 километров закрытой коллекторно-дренажной сети, восстановление 324 наблюдательных скважин за уровнем грунтовых вод. В результате ожидается улучшение мелиоративного состояния 1964 гектар орошаемых земель. На 1 июля 2020 года произведена механизированная очистка порядка 20 километров открытой КДС и ремонт скважин уровня грунтовых вод 55 единиц. В результате улучшено мелиоративное состояние 397 гектар орошаемых земель. Вкратце о воде, водных ресурсах. На основании справки, предоставленной Кыргызгидрометом в апреле 2020 года, на вегетационный период, то есть с апреля по сентябрь 2020 года, прогноз водности по Чуйскому бассейну ожидался порядка 78% от нормы. Приток воды в Ортотокойское водохранилище 79%. По Таласскому бассейну 84% от нормы. Приток воды в Кировское водохранилище 79%. По Нарынскому бассейну 88%, по Сырдаринскому бассейну 50%. То есть прогнозировалось маловодье. Данный прогноз оправдался, и сложная обстановка по распределению водных ресурсов сложилась в особенности в Чуйской и Волжской областях. Учитывая прогнозные данные Кыргызгидромета и поступление воды в водохранилище, агентство регулировало попуски из Ортотокойского, Кировского, Папанского и других крупных водохранилищ. При этом необходимо отметить, что наблюдается тенденция снижения водности стока рек в связи с глобальным изменением климата. Следует отметить, что по прогнозу водности реки Чонкемин, которая является основным притоком реки Чу, фактически было почти в 2 раза меньше по сравнению с прошлым 2019 годом. Все это повлияло на поступление воды в основные магистральные каналы Чуйской области и их распределение по районам. Несмотря на снижение водности рек республики, подведомственные организации агентства проводили определенную работу по распределению воды по районам и ассоциациям водопользователей. Проводили разъяснительные работы с сельскими товаропроизводителями о применении водооборота, то есть очередности поливов фермерами в период нехватки поливной воды, в период высоких температур воздуха и низкой водности местных источников.
В целом водоподача обеспечивалась в соответствии со сложившейся гидрологической обстановкой. На 1 сентября 2020 года в целом при плане 4 миллиарда 153 миллиона кубометров фактически подано на орошение 4 миллиарда 222 миллиона кубометров, или 102% от запланированного. Поданной водой в целом полито 2 миллиона 773 тысячи гектар, в том числе полито первым поливом 940 тысяч гектар, вторым и более поливами 1 616 тысяч гектар. В целом, согласно плану водопользования и на основании заключенных договоров, подано хоздоговорной воды 310 ассоциациям водопользователей, 236 крестьянским хозяйствам, 19 промышленным предприятиям и 59 другим хозяйствующим субъектам. Учитывая снижение водности рек по республике и возникшие проблемы по распределению водных ресурсов в 2020 году, агентство разработает соответствующие мероприятия по наполнению водохранилищ на следующий вегетационный период 2021 года и накоплению воды в водохранилищах до проектных параметров. Кроме указанных работ, кроме указанной деятельности, проводится также реализация государственной программы развития ирригации. На 2020 год в соответствии с государственной программой развития ирригации в Кыргызской Республике было предусмотрено выделение 2 миллиардов 681 миллиона сомов для введения 1700 гектар новых орошаемых земель, повышение водообеспеченности земель на площади 17 562 гектара, перевод 600 гектар с машинного на самотечное орошение и улучшение мелиоративного состояния земель на площади около 5000 гектар. Министерство финансов Кыргызской Республики на 2020 год на реализацию государственной программы развития ирригации и республиканского бюджета по статье «Капитальное вложение» было предусмотрено выделение финансовых средств в сумме 250 миллионов сомов, выделено 200 миллионов сомов. В 2020 году предполагается проведение проектных работ по 15 объектам и введение строительных работ на 14 водохозяйственных объектов. Из них 8 водохозяйственных объектов за счет средств республиканского бюджета, 1 объект за счет средств Исламского банка развития и 5 объектов за счет грантовых средств Китайской Народной Республики. По состоянию на 1 августа 2020 года за счет выделенных средств из республиканского бюджета строительные работы ведутся на 6 водохозяйственных объектах, одном объекте реконструкция ирригационной системы Сарымсак за счет средств Исламского банка развития и 2 объектах строительства канала Р4ВХ и наращивание существующего канала Р4 в Баткенском районе и реконструкция канала Аколен в Томском районе за счет грантовых средств КНР. По лоту номер 2 по 3 водохозяйственным объектам строительные работы начнутся в 3-м квартале 2020 года. Имеется в виду лот номер 2 за счет грантовых средств Китайской Народной Республики. Кроме этого, ведется строительство согласно распоряжению 140-Р от 17 мая 2019 года по объекту строительства каскада насосной станции на участке Бакай-Аксайского Айльно-Укмету Беткенского района. Строительно-монтажные работы начались с 12 октября 2019 года, освоено 42 миллиона сомов. Завершение строительных работ планируется в сентябре месяце 2020 года. На объекте завершения насосной станции Тёжбулак в селе Тёжбулак Четнуринского аэльного аймака Нарынского района ведутся строительные работы со 2-го полугодия 2019 года. Завершение строительных работ предусмотрено в 2020 году. Учитывая дефицит республиканского бюджета, проводится работа по привлечению внешних инвестиций. Так, например, 4 ирригационных объектов по проекту развития орошаемого земледелия в Иссык-Кульской и Нарынской областях были предложены к финансированию за счет средств Исламского банка развития на сумму около 60 миллионов долларов США. В ходе переговоров с Европейским банком реконструкции и развития по финансированию 9 ирригационных объектов было оговорено о финансировании на первом этапе 5 ирригационных объектов на сумму 70 миллионов евро, из которых 50 миллионов евро кредитных и 20 миллионов евро грантовых средств. В настоящее время подготовлена технико-экономическое обоснование объектов и начата работа по банковским процедурам. Также подготовлен перечень ирригационных объектов для финансирования за счет грантовых средств Китайской Народной Республики в сумме 30 миллионов долларов США по 4 водохозяйственным объектам. Реализуется проект повышения устойчивости водных ресурсов к изменению климата и сильным бедствиям
финансируемые за счет грантовых средств Азиатского банка развития. С начала реализации проекта освоено порядка $555 тысяч США. На 2020 год в соответствии с государственной программой развития ирригации в Кыргызской Республике предусмотрено выделение, как я уже говорил ранее, 2 681 миллиона сомов, которые будут использованы для введения 1700 гектар новых орошаемых земель, повышение водообеспеченности земель на площади 17 562 гектара и мелиоративного улучшения земель на площади около 5000 гектар. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. Вас проинформировал заместитель директора Государственного агентства водных ресурсов при правительстве Кыргызской Республики Жайлобаев Абдыбай Шакирбаевич. Спасибо за внимание.